Эфирде жаңылыктар программасы күндүн негизги окуялары менен мен Айжамал Түгөлбай кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов бажы тармагында коррупция фактысы боюнча кармалды. Кыргызстан Европа биримдигинен каржылык жардам сурады. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетин 384 адам жуктуруп алды. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов бажы тармагындагы коррупциялык фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу маалыматты УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов тастыктады. Маалыматка караганда Матраимов учурда УКМКнын имаратына алынып келинген. 2016-жылдан бери Раим Матраимов менен дагы башка жооптуу кызматтагы адамдар коррупциялык схема түзгөнү аныкталды. Натыйжада мамлекет ири суммадагы чыгымга учураган деп айтылат билдирүүдө. Учурда сотко чейин көндүрүштүн алкагында териштирүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө көп өлчөмдөгү пара алууга шектелген өкмөттүк аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов жана экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиевдер кармалышты. Бул тууралуу 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Алар Финполдо аткезчилик боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу маселени оңунан чечип берүү убадасы менен жеке иштерден акча алышкан деп шектелүүдө. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгында жазык кодексинин пара алуу деген 325-беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү башталып, экөө тең 19-октябрда атайын кызматтын тергөө убагына камалышты. Буга чейинки маалыматтарга караганда Кытайдан ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөгө эти боюнча кылмыш иши Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында 2018-жылы козголгон. Кийин бул ишке байланыштуу маалыматтарда $50 000 пара алган Жамгырчиев менен Калмуратовдун аты аталган. Эмил Жамгырчиев Финполдо жетекчисинин орун басары болуп, 2018-жылдын апрелинен 2020-жылдын 17-октябрына чейин иштеген. Ал административдик башкаруу боюнча штабты жетектечү. Бактыбек Калмуратов өкмөттүн аппарат башчысынын орун басары болуп, 2019-жылдын июнь айында дайындалып, ошол жылдын октябрь айында бошотулган. Бишкек шаарынын башчысы Азиз Сурахматов жогорку кеңешке шайлоого талапкер катары катышуу үчүн мэрлик кызматтан баш тартты. Бул тууралуу ал 20-октябрда мэрияда өткөн басма сөз жыйынында жарыялап, Борбор шаардын мэринин милдетин биринчи вице-мэр болуп жаңы эле дайындалган Нариман Тулеев аткарарын жарыялады. Сурахматов шаар башчылык кызматта турганда бир топ иштер жасалганын, аларды Тулеев татыктуулантып кетерине ишендерин айтты. Сурахматов Бишкек шаарынын 2018-жылдан бери башкарып келди. Бүгүн 20-октябрда ал биринчи вице-мэрликке Тулеевди дайындоо тууралуу буйрукка кол койгон. Тулеев Бишкекти 2008-2010 жылдары башкарган. Кийин коррупция үчүн айыпталып 11 жылга кесилген. 2016-жылы мамлекет тарткан зыянды төлөп берип, мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулган. Соттун чечими менен анын бир нече мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүлгөн. Жогорку сот Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу 20-октябрда мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Мырзахматовдун иши жогорку сотто 19-октябрда каралды. Анда Ош шаардык жана Ош облустук сотторунун өкүмдөрү күчүндө калтырылды. Шаардык сот Мырзахматовго карата козголгон ишти кылмыш курамы жок деген негизде аны 15-октябрда актаган. Облустук сот бул өкүмдү өзгөртүүсүз калтырган. 2014-жылдан бери бозгунда жүргөн Мырзахматов быйыл 7-октябрда Түркиядан Ош шаарына кайтып келген. Ага кылмыш кодексинин 304-беренеси боюнча кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу боюнча күнөө коюлуп, 2015-жылы 7 жылга сыртынан кесилген. Муну Мырзахматов өзү саясий куугунтук деп атаган. Кыргызстан Европа биримдигинен каржылык жардам сурады. 19-октябрда Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Европа биримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Питер Буриан менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кыргызстандын бюджетин колдоого жардам сураганын мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Ошону менен катар министр каржылык макулдашуулар боюнча эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, талкуулоону сунуш кылды. Өлкөдөгү азыркы саясий абал тууралуу маалымат берип, кырдаал турукташканын, саясий процесстер мыйзам нугуна түшкөнүн, жакынкы арада шайлоолор өтөөрүн
өткөрүлөөрүн маалымдады. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин нааразычылык Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна алып келди. Жазында башталган коронавирус эпидемиясына байланыштуу бир нече айга чектөө киргендиктен экономика көрсөткүчтөр төмөндөгөн. Өлкө президенттик жана парламенттик кайра шайлоо алдында турат. Коронавирус көрсөткүчү кайрадан жогорулай баштады. Быйыл июль айында Евробиримдик Кыргызстанга бюджеттик колдоо жана социалдык коргоо тармагына дээрлик 25 миллион евро бөлүп берген болчу. Өткөн сутка ичинде Ош шаарында коронавирустун 43 жаңы учуру катталды. Алардын бирөө мектеп окуучусу. Ош шаарынын саламаттыкты сактоо координатору Кыялбек Ташполотовдун ТМедиага билдиргени боюнча күн мурун 9, 10, 11 жана 12 жаштагы 4 баладан коронавирус аныкталган. Алар орунду үй бүлө мүчөлөрүнөн жугузуп алышкан. Учурда бейтаптардын абалы жакшы, үйлөрүндө дарыланууда. Июль айында коронавирустун чоң толкуну болгон. Ошол кыйынчылык элдин эсинен заматта эле чыгып кетти. Учурда эпидемиологиялык тартиптен чыгып кеттик. Азыр шаарда күнү-түнү тейлөөчү бир стационар иштеп жатат. Ал Ак Тилек Кичи районундагы номер 52 мектеп гимназиясында ачылган дейт Ташполотов. Акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавирус жуктургандар көбөйүп жатат. 20 октябрга карата Ош шаарында 2653 адамга жетти. Ал эми өлкөдө вирус аныкталгандардын саны 52 миңден ашты. 1111 адам каза болду. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетин 364 адам жуктуруп алды. Баткен облусу менен Бишкек шаарында 2 бейтап каза болду. Ал эми айыгып чыккандардын саны акыркы суткада 276-ны түздү. Жаңы учурлардын аймактар боюнча саны: Бишкекте 42, Ошто 67, Чүй облусунда 27, Ош облусунда 52, Талас облусунда 6, Сыкөл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 57, Баткен облусунда 118. Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.